Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Ош технологиялык университети бир канча жылдардан бери Түштүк Корея мамлекети менен ар тараптуу кызматташып келет. Бул максатта университетте корей тили борбору ачылып, бул борбордон корей тилин үйрөнүүнү каалаган бардык студенттер пайдалана алышат. Мындан сырткары шаардагы башка окуу жайлардын студенттерине жана орто мектеп окуучуларына да корей тилин үйрөтүү боюнча иш-чараларды жүргүзүп келет. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында биздин окуу жайга Түштүк Корея мамлекетинин Соян Шал университетинен атайын өкүлдөр келишип, биздин окуу жайдын жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүштү. Бул жолугушуунун негизги максаты эки тараптуу кызматташууну мындан ары да өнүктүрүп, келечекте дүйнөлүк билим берүү алкагында биргелешип кадрларды даярдоо, эки өлкөнүн билим берүү тармактарын өнүктүрүү, тажрыйба алмашууну жакшы жолго коюу болуп эсептелет. Мындан сырткары эки өлкөнүн ортосундагы мамиледе учурдагы миграция маселесине дагы токтолушуп, эки өлкөнүн мигранттарына элдин тилин өздөштүрүүдө да атайын борборлордун кызматтарын сунуштоону да талкууга алышты. Анын келген максаты Ош технологиялык университетинде корей тил борборундагы корей тил окуган студенттер менен таанышуу максатында биринчиден, экинчиден 10 июлдан 15 күнгө тил практикасын бу жерде өткөрүү маселесин чечип кетейин деп ректор Абидов Абдыкадыр Омарович менен таанышып, сүйлөшүп кеткен максат менен кетишти. Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борбору жана кабыл алуу комиссиясы жыл сайын атайын иш пландын негизинде кесипке багыттоо иштерин жүргүзүп келет. Бул жылы дагы Каракулжа районунун орто мектептеринин 9 жана 11 класстары үчүн ачык эшик күндөр өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Каракулжа районундагы орто мектептердин бүтүрүүчү класстардын окуучулары келип, университет жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болушту. Жыл сайын 11 класстарды жалпы публикалык тестирлөө боюнча маалыматтар кызыктырып келет. Ошондуктан университеттин кабыл алуу комиссиясы тарабынан алар үчүн керек болгон жалпы республикалык тесттин жогорку окуу жайындагы талаптары тууралуу маалыматтар берилди. Графикалык дизайн, кийимдин дизайны жана интерьер жабдыктары деген 3 адистикке оюпсуз кабылдабыз. Андан сырткары бул жерде көбүнчө 9-11 класстын окуучулары турат. Ага жалпы республика тестирүүнү сизде жөн эле түзүлгөн өзүңүздө экзамен тапшырып, өзүңүздө кабыл алынат. Силерге бардыгыңарга бүтүрүүчүлөр ийгилик каалайм. Сиздер үчүн ар дайым Ош технологиялык университетинин эшиги ачык. Биз сиздерди күтөбүз. Ачык эшикке келген окуучуларга окуу жайдын материалдык техникалык базасы, андагы даярдалып жаткан багыттар тууралуу кеңири маалыматтар берилип, бүгүнкү күндө бул багыттардын адамзат жашоосундагы орду, келечектеги кызмат орундары тууралуу айтышты. Ошондой эле Каракулжа райондук элге билим берүү бөлүмү тарабынан бул иш-чара үчүн университеттин жалпы жамаатына ыраазычылык билдирилди. Ушу балдарда биздин ордубузду баса турган келечек мундарын жакшы жакка багыттайлы, туура багыт берели, туура кесипке тандаганда көмөк көрсөтөлү деп келип отурушат. Бул биз үчүн абдан жакшы нерсе. Мына ушундай сабалып өткөн жылда ушул жерде болуп өттүлөр. Мына жылдан жылга атайын ушундай топ келип, ушу биздин окуучуларга туура багыт, туура кесипте тандоодо бир топ көмөк көрсөтүп келип аткандыгы биз үчүн жакшы нерсе. Ошондуктан мен жалпы ушул Каракулжадагы мен ошо кесиптештеримдин атынан, жалпы окуучулардын атынан, жеке өзүмдүн атыман ушу сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүк шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Аларды келечекке туура багыттап, тандаган кесибинен адашпай тургандай маалыматтарды берүү менен өлкөбүздүн келечегинин өнүгүшүн камсыз кыла алабыз. Коомдук өнүгүүнүн алкагында адам баласынан илим жана техника көптөгөн билим үйрөнүүнү талап кылып жатат. Ошондуктан заман талабындагы адис болуп, коомдун артта калбастан алдыга карай умтулууну ар бирибиз колго алышыбыз керек. Биздин окуу жайдын автоматташтырылган системаларды, программалар менен камсыз кылуу кафедрасында атайын англис тилинде сабак өтүлдү. Бул сабакты Франция мамлекетинин педагогикалык жогорку окуу жайынан атайын профессор келип, магистранттарга, студенттерге өтүп берди. Бул иш-чара эл аралык Промис долбоорунун билим берүү программасынын негизинде ишке ашырылды. Мында программалоо, кибернетика жана информатика багытындагы акыркы убактардагы илимде орун алып жаткан маселелер боюнча маалыматтар берилди. Ошондой эле эки окуу жайдын ортосунда тажрыйба алмашуу максатында мындан ары да кызматташууну өнүктүрүү багытында бир топ сунуш пикирлер айтылды.
Биздин кафедрадагы информатика и технология программирование багытындагы магистранттарга Java тилинде, англис тилинде сабак өтүлүп жатат. Мындан сырткары жалаң эле ошол багыттагы студенттер эмес, каалоочу студенттер үчүн дагы эшик ачык десем болот. Бул проекттин максаты магистранттарга, студенттерге терең билим берүү. Теннис оюну ар кандай кыймылдарга бай келип, тез кыймыл аракетте, көрөгөчтүктө, чыдамкайлыкты, тактыкты өрчүтөт. Теннис ойногондо ракетка менен топту урууда көбүнчө бир кол иштегендиктен спортсмендин кол булчуңдарынын бирдей эмес өсүүсүнө алып келет. Андыктан дененин ар тараптан бирдей өсүүсү үчүн теннис менен машыккандар жалпы дене көнүгүүлөрүн жана спорттун жеңил атлетика, кышкы жана жайкы спорттун түрлөрү боюнча да машыгуулары керек. Биздин окуу жайда жетекчиликтин жана корей тили борборунун колдоосу менен теннис борбору ачылды. Теннис аянтынын ачылышы биздин окуу жайдын спорттун бул түрүнө кызыккан бардык окутуучулук, профессордук курамдын мүчөлөрү жана студенттер үчүн эң жакшы саамалык болду. Бул борбордун ачылышына өз салымын кошуп жаткан корей тили борборунун окутуучусу Им Йон Шик мырза жаш 60-тан ашса дагы стол теннисин эң мыкты деңгээлде ойноп, окуу жайдагы ар кандай спорттук мелдештерде бай келүү орундарды ээлеп келет. Мен стол тенниси 30 жаштаден мен баштадым. Азыркыга чейин 40 жыл бою стол тенниси ойноп жатам. Азыр да ойноп жатам. Келечекте да ойнойбуз, калай. Менимче стол тенниси баардык спортчу ичинде эң жакшы деп ойлойм. Эң жакшы спортчу. Эмнеге? Себеби арабай кичинекейден картаң 100 жашка картаңдарга да боло турган спорту деп ойлойм. Туурабы? Теннис ойногон балдарды 7-9 жашынан үйрөтсө болот. Теннис оюну адамды өтө чарчатпастан көңүлдү көтөрүп, активдүү эс алууну камсыздайт. Айрыкча стол үстүндөгү теннистин оңой жабдылышы, оюндун тез өздөштүрүлүшү бардык жаштагы адамдардын ойносуна мүмкүнчүлүк берет. Бул оюн топту ракетка менен атайын тартылган тордон ашыра уруп, жана экинчи адам аны тосуп алуу менен ойнолот. Азыркы мезгилде бул спорттун эки түрү белгилүү: чоң теннис жана стол үстүндөгү теннис. Ал эми биздин өлкөдө стол тенниси жакынкы 10 жылдан бери жакшы ойнолуп келе жатат. Анткени спорттун бул түрүнө кызыккан жаштардын саны арып, ар кандай деңгээлдеги мелдештерге катышып келишет. Жогорку деңгээлдеги майрам болуп турат. Себеби Корея уюму менен биргеликте биздин Ош технологиялык университетинин спорт аянтчасында стол тенниси боюнча жогорку деңгээлдеги талаптарга жооп бере турган спорт зал ачылып, бул жерде азыркы учурда жаштар үчүн жакшы мындан кийинки ийгиликтер пайда болот деп эсептейм. Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Спорт адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү жана атайын дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу, өткөрүү системасы. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт. Ушул нерселердин баарысы тең жаштарды туура тарбиялап, алардын келечекте мыкты инсан болушуна азыр таң кам көрүү менен чыныгы патриот муунду тарбиялап алуубуз шарт. Бул ачылыш негизинен Ош технологиялык университетинин студенттерин жана жаш спортчулардын аябай кубандырды десем болот. Бул ачылышка демөөрчү болгон жана салымдарын кошкон агайларга жана чет өлкөлүк агайларыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Спорттук мелдештерге жана машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ал чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Спорт менен машыгуу нерв-психикалык оор күч келүү менен байланыштуу болгондуктан ага ден соолугу чың медициналык кароодон өткөн адамдар катыша алат. Такай машыккан кишилердин келбети сымбаттуу болуп органдар менен системаларынын түзүлүшү, функциясы жакшырат. Машыгуулардын натыйжасында сөөктөр буйшук болуп, булчуңдар чоңоет, кыймыл аракет жакшырат, сиргек болот, түрдүү ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин өзгөчө кырдаалдар кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан табигый кырсыктардын алдын алуу жана алардан сактануу боюнча атайын семинар өткөрүлдү. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Ош шаардык бөлүмүнүн өкүлдөрү келишип, өзгөчө кырдаал жана андан чыгуунун жолдору боюнча кеңири маалыматтарды беришти. Табигый кырсыктар капысынан болуп, адам баласынын аракетине баш ийбеген табияттын аламат кубулуштары, жер титирөө, суу каптоо, цунами жана жанар тоонун атылышы, сел, көчкү, катуу борон же
Куюн пайда кылуучу циклондор, токойдон жана чыңкөңдөн чыккан өрт, кар жана жер көчкү жана башкалар. Айрым табият кырсыктары, өрт, уроо, жер көчкү жана башкалар адамдын иш аракетинен болушу да мүмкүн. Табигый кырсыктардан өлүм житим материалдык чыгым болот. Өзгөчө кырдаалдарда калган жана андан куткарууга аракеттенген адамдар үчүн атайын эрежелер кабыл алынган. Эгер табигый кырсыктардын болоору алдын ала билдирилсе, ага каршы чаралар көрүлсө, ошондой эле калк кабардар болсо кырсыктын зыяны алда канча жеңил болмок. Жер мага коопсуз. Үйүңүздөрдөгү энелериңиздерге, эжелериңизге чоң ата чоң энелерибиз дагы азыр көп окуп эме кылышпайт. Ошолорго да түшүндүрүп айтыш керек. Могу жер коопсуз жай. Жанагы негизги жолдордо туруш керек. Ички, сырткы эмес, сырткы может сыртка булап кетиши мүмкүн. Ички болгондо үстүндөгү плиталар катуу связкалары жакшы болот. Биздин окуу жайда эл аралык бөлүмдүн кызматкерлеринин демилгеси менен чет элдик волонтерлордун катышуусунда волейбол оюну өткөрүлдү. Мында негизги максат волейбол оюнунун негизги эрежелерин англис тилинде сүйлөп үйрөтүү менен бүгүнкү күндөгү ар бир адам баласы үчүн үйрөнүүгө керек болгон англис тилин тереңдетип үйрөтүү болуп эсептелет. Волейбол топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну, волейбол менен машыгуу тез жана так реакция жасоону, шамдагы айлыкты көз менен болжолдоonu өрчүтөт. Кыймыл координацияларын жакшыртат. Оюнда дененин жалпы өрчүшүнө, келбетти жакшыртууга түрткү берүүчү ар кандай кыймылдар көп жасалат. Волейбол менен машыгууда колдун манжаларынын травмасы, урунуу, байламталардын чоюлушу жана башка болушу мүмкүн. Травмалардын алдын алууда туура ойноо техникасына ээ болуу, оюн аянты текши жана спорттук бут кийимдин ыңгайлуу болушу чоң мааниге ээ. Волейбол оюну анча татаал эмес, аны залда жана ачык абалда ойноого болот. Ошондуктан ал активдүү эс алуунун жана ден соолукту чыңдоонун мыкты каражаты болуп эсептелет. Командада кандай иштөө жөнүндө бизде Америкадан келген коноктор бар болчу. 6 жылдан бери волейбол тренери болгон кыз. Ишенем кызыктуу убакыт болду. Биз волейболдо спортсмен болгондо жакшы коммуникацияны, бири-бирибизге ишенимди жана жоопкерчиликти баалашыбыз керек. Ошондой эле жөн эле волейболдо эле эмес, бирок волейболдун тышында досторубуз болгон мамиледе дагы ушул нерселерди баалагыла деп. Биз аябай кубанычтабыз. Ушу Жылысхан эже бизге аябай көп жардам берди ушуну уюштурганга. Биз ошондой эле Оштуга аябай ыраазыбыз. Ушунчалык жакшы мүмкүнчүлүк берип атат. Биз студенттерине да өнүгүүсүнө жардам берип атабыз. Бизде английский клуб бар, ушул Оштуда. Ош технологиялык университети бир топ жылдан бери Кытай мамлекетинин жогорку окуу жайлары менен тыгыз байланышта иш алып барат. Бул максатта окуу жайда Кытай тили борбору ачылып, бул борбордо биздин окуу жайда билим алып жатышкан жана шаардагы башка окуу жайлар менен орто мектептерден окуучулар келишип Кытай тилин үйрөнүшөт. Бир гана тилди үйрөнбөстөн тарыхта аты байыртан бери келе жаткан улуу элдин тарыхы жана маданиятын да кошо үйрөнүшөт. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында биздин окуу жайда Конфуций каганасы ачылып, бул иш аракеттин мындан ары өнүгүүсүнө мыкты шарттар түзүлүп отурат. Ал эми окуу жайдын жетекчилиги бул демилгени колдоп, эки тараптуу кызматташууну мындан ары да өнүктүрүүгө биз тараптан аракеттер улана берерин белгиледи. Көптөн бери биздин университетте ушул Кытай тилине көңүл бөлүнүп, Кытай тилин үйрөнүп аттыр элек. Мына бүгүнкү күндөн баштап официалдуу түрдө Конфуций класстары ачылып, дагы ушул Кытай тилин үйрөнгөнгө дагы чоңураак көңүл бурулуп атат да. Эми Кытай эли бул дүйнөдөгү эң чоң элдердин бири, билесиздер. Ошондук бул бир жагынан, экинчи жагынан бул Кытай эли биздин коңшу эл болуп айтылат. Кыргызда бир жакшынакай макала бар, билесиздер, алыскы туугандан жакын коңшу дейт. Ошондуктан биз мына коңшу элдерден, анын ичинде ошо Кытай элинин тилин үйрөнүп, алардын үрп адатын, салт санаасын үйрөнсөк, мен ойлойм, бизге ушул карым катнашка дагы, бирибизге тажрыйба алмашканга дагы чоң өзүнүн салымын кошот деп ойлойм. Кытай аймагын адамдар байыркы ташты орунда эле мекендеген. Кытай тарыхында алгач Ся династиясы, кийин Ин династиясы пайда болгон. Биздин заманга чейинки 11-кылымда Ин мамлекетинин анын батышында жашаган Чжо уруусу караткан. Чжо доорунда өндүргүч күчтөр өсүп, адистешкен кол өнөрчүлүк пайда болуп, шаарлар курулуп, маданият өнүккөн. Дүйнөдө тарыхы терең, маданияты бай, тили дагы татаал. Ошол эле учурда бардык дүйнө жүзүндөгү элдердин бир өзүнө кызыгуусун жараткан табышмактуу Кытай Эл Республикасы тараптан тынымсыз өнүгүүсүндө бара жатат. Ал эми биздин окуу жай үчүн ал мамлекеттин жогорку окуу жайлары менен ар тараптуу кызматташуу келечекте мыкты ийгиликтерди жаратат деген ишеним зор.
奥氏工业大学呢，在8年前就已经有了汉语教学点，也就可以看出奥氏工业大学呢，一直支持汉语教学，一直增进中级的文化交流。 Биз билгендей эле бул Ош туудагы Конфуций Кытай тилинин үйрөтүп баштаганы бул уже 8 жыл болду. 8 жыл аралыгында биз эмнени байкадык? Ушунчалык багандай поддержкалар болду, Кытай тилин үйрөнүүгө жоголуп кеткен жок. Ошолордун жыйынтыгы менен Конфуций класснын ачылыштагы ошонун жыйынтыгы болот. Кытай унитардык мамлекет жана дүйнөдөгү эң ири жана өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бири. Калкынын саны боюнча 1-орунда турат. Ал эми маданияты өзүнчө өзгөчөлүккө ээ. Биздин окуу жайдагы жакшы самалык мындан ары да уланып, Кытай мамлекетинин тили менен маданиятын өздөштүрүү менен биздин студенттер да өз өлкөсү үчүн жакшы ийгиликтерди жаратышарына шек жок. Биздин студенттер тарабынан бул иш-чаранын катышуучуларына жана конокторго кыргыз жана кытай тилдеринде ырлар ырдалып бий менен коштолду. Айрым адамдар акылдуу болушат, алар акылды кайдан алышат? Китеп, гезит окубастан эле жөн гана ойлонуусу, сүйлөшүүсү, жүрүм-турум аркылуу башка адамдардан айырмаланган адамдар тобу жашоодо көп эле кездешет. Алардын айрымдары ата-энеден, кээ бирлери айлана чөйрөдөн, ал эми башкалары кандайдыр бир окуянын таасирин улам акылдуу болуп чыга келишет. Бирок ошол эле жаштарга айлана чөйрө көбүрөөк акыл сезимдеринин өсүшүнө таасир этет. Биздин окуу жайдагы студенттердин интеллектуалдык деңгээлин өстүрүп, аларды келечекте коомдо татыктуу ордун табууга калыптандыруу максатында Жаштар комитети тарабынан Билерман орду интеллектуалдык оюн өткөрүлдү. Мында катышкан ар бир команда атаандаштарына ар кайсы багыттагы суроолорду беришип, ал суроолордун үстүндө команда мүчөлөрү жооп берип жатышты. Айрым учурда чоң адамдардын акылына келбеген ойлордун көпчүлүгү жаштардан чыгат. Ошондуктан коомдо жашап жаткан ар бир жарандын оюн, пикирин, сунушун уга билүүгө ар бирибиз өзүбүздү даярдообуз керек. Өткөрүлгөн акыл таймашта жашоодогу кездешкен ар кандай кырдаалдарда жаралуучу суроолор да берилип, аларга өз деңгээлинде жооптор алынды. Акыл таймашка катышкан ар бир команда мыктылыгын көрсөтүшүп, жаштардын коомдо өзгөчө орду бар экендигин дагы бир жолу далилдешти. Орустун улуу акыны, дүйнөлүк адабиятта өчпөс из калтырган инсан, атын төбөлүк адабият айдыңында жаңырткан адам Александр Сергеевич Пушкин 1799-жылы 26-майда жарык дүйнөгө келген. Ал өзүнө энчиленген жарык дүйнөдөгү кыска өмүрүндө жаш балдардан тартып чоңдорго чейин жашоодогу кубаныч менен кайгыны, ак менен караны, адилетсиздик менен чынчылдыкты өзүнүн жомокторунда, чыгармаларында айтып үйрөтүп кеткен. Чыгармачылык жолу татаал болуп, бирок ошого карабастан дүйнө жүзүн акындык таланты менен багындыра алган улуу акын. Анын чыгармалары дүйнөлүк адабиятта да өз ордун таап, ушул күндө да чоң кичине дебей окуп келишет. Орустун улуу акынын чыгармалары бардык адамзатка, бардык муунга бирдей таасир эткендиги менен түбөлүккө жашап келет. Биздин окуу жайдын кыргыз жана орус тилдер кафедрасынын орус тили окутуучуларынын жамааты тарабынан Пушкиндин чыгармаларын даңазалоо жана аны жаш муундар арасында кеңири жайылтып, аны менен катар студенттердин рухий байлыгын арттырууга, алардын маданий эс алууларына шарт түзүү максатында акындын ыр кечеси өткөрүлдү. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, куда бы счастье не повело, все те же мы, нам царское село. Орус поэзиясын Пушкинсиз элестетүүгө болбойт. Ошол эле учурда орус элинин адабий тилин дагы Пушкиндин чыгармаларысыз кароого болбойт. Анткени ал өз чыгармаларында орус тилиндеги болгон сөздөрдүн дээрлик бардыгын колдонгон. Ошондуктан орус адабий тилин Пушкиндин тили деп бекеринен аташпаса керек. Пушкиндин чыгармаларында ар бир каарман өзүнүн уникалдуулугу менен эсте калат. Анда ачкөздүк менен кеңпейилдик, арамзалык менен ак ниеттүүлүк, жалкоолук менен аракетчилдик ар бир жазылган ырсаптарда кездешет. Ошондуктан анын жомоктору ар бир окурмандын жок дегенде бир сапатын оң жагына бурууга жардам берет. Сегодня преподаватели кафедры кыргызского и русского языков провели музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству великого поэта Александра Сергеевича Пушкину. В игровой форме мы закрепили знания по творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Значит, наша цель была
школьные знания, воспитывать любовь к великому русскому языку. И чтобы дети наши всегда читали и почитали произведения Пушкина. Адабияттын адамзат жашоосундагы орду өзгөчө, айрыкча классикалык чыгармалар, классик акын жазуучулар баары бир башкача таасир берет. Жаштарды чыныгы патриоттук дух менен тарбиялоодо адабияттан өткөн күчтүү курал жок. Анткени адабияттагы каармандардын көркөм образдуулук менен сүрөттөлүшү алардын акыл сезимин тез эле ээлеп алат. Мы сегодня с большим удовольствием приняли активное участие в творческом вечере, посвященном Александру Сергеевичу Пушкину. И думаю, нам это удалось. Благодаря преподавателям кафедры русского и кыргызского языка мы приняли участие в этом замечательном вечере. Мы показали сценировки из произведений сказок Александра Сергеевича Пушкина. И я думаю, что нам удалось, потому что зал был очень активным. Всем спасибо. Акыркы убактарда адабияттын ордуну виртуалдык жашоо ээлеп турганда, айрыкча жаштардын акыл көрөнгөсүн толтурууда техниканын күчү басымдуу болуп турган чакта классик акындардын чыгармаларын таанытып, аз да болсо көркөм сөзгө көңүл бурууга чакыруу бир эле педагогдордун милдети эмес дейт уюлат. Бир гана мугалим ошол чыгарманы окууга мажбурласа, анда ар бир жаш муунга бул тарбия жетишсиз болуп калат. Ошондуктан улуу муундагы мугалимдер дагы, айлана чөйрөдөгү тийиштүү кызматтагы адамдар дагы улутубуздун келечеги үчүн бүгүнкү муунду татыктуу тарбиялоого көңүл буруубуз шарт. Ош технологиялык университетинде аймактык илим техника инновация 2018 деп аталган илимий конференция өткөрүлдү. Жыл сайын салтка айланган бул илимий иш-чара бул жыл аймактарды өнүктүрүү жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына арналды. Тоолуу айыл шекерде туулуп, торолуп өскөн Чыңгыз Айтматов өзүнүн таланты менен бүткүл дүйнөнү багынтты. Бүгүн ал дүйнөлүк адабияттын эң эле көп окулган жана сүйүктүү прозачыларынын эң биринчи сабында турат. Айтматовдун көркөм эпопеясы лиризм менен драматизм, трагизм менен романтизмдин өзара тыгыз байланыштарына негизделген. Анда мифология, дин, фантастика, көркөм шарттуулук жана сүрөттөп баяндоонун катаал реализми эриш аркак жашайт. Жазуучу адабият тарыхында таптакыр жаңы барак ачуу менен гана чектелбестен, аны мүмкүн болушунча бийигирээк деңгээлге көтөрүп, Айтматовдук философиялык жана эстетикалык эриш аркактуулуктун өзгөчө бир даражасына чейин жеткирип таштаганын талдоочулар таамай белгилеп жүрүшөт. Улуу жазуучу Кыргызды тааныткан дүйнөгө, анын аты менен парктар, скверлер, чоң-чоң имараттар, мектептер жана башка мындай маанилүү эстеликтерди тургузуу боюнча дагы ушул Чыңгыз Айтматовго ыйгарып эскерип отурушат. Бул жерде айта турган болсок, мына кошуна мамлекеттерде Казакстанда, Өзбекстанда дагы бюсттөрү тургузулуп, ысымдары берилип, көчөлөрдүн аты коюлуп атат. Ошондуктан биз дагы ушул Ош технологиялык университетинде дагы ушул конференцияны ушул улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго дагы эскерүү катары дагы кийинкилерге дагы муундарга өткөрүш үчүн ошондой иш-чараны өткөрүп уюштуруп атабыз. Илим курчап турган дүйнөдөгү мыйзам ченемдүүлүктөрдүн коомдук ан сезимде чагылдырылышы. Илим коомдук тажрыйбалардагы талаптардан жана муктаждыктан пайда болуп, коомдук турмуштун материалдык прогресси менен бирге өз кезегинде коомдун өсүп өнүгүшүнө көмөк берет. Өнүгүүнүн ички мыйзамдарынын таасиринде илим көп учурда коомдун талабынан озуп кетет. Бирок илим проблемаларды терең жана ар тараптан иштеп чыгуу, ал жетишкендиктерди да колдонуу, коомдага керектүү зарыл өбөлгөлөр жана шарттар түзүлгөндө гана мүмкүн болот. Аталган иш-чарага республиканын бардык аймактарынан ар кайсы багыттагы баяндамачылар келишип, өздөрүнүн илимий иштери менен катышышты. Конференция илимдин багытына ылайык секцияларга бөлүнүп, ар бир секцияда илимий докладдар окулду. Менин бүгүнкү сүйлөшүшүм тема табигый өзгөрүүсү шарттардын натыйжасында топурактын деградациясы. Бул негизинен алгач эле биз топурактын деградациясы деген ошол жөнүндө маалыматка такталсак. Бул топурактын деградациясы топурактын сандык жана сапаттык касиеттерин жана функцияларын өзгөртүп, жана ошондой эле топурактын асылдуулугун жоголушун же болбосо төмөндөсүнө алып келген процесстердин жыйынтыгын айтсак болот. Негизинен топурактын деградациясынын төмөндөгү түрлөрү бар. Бул биринчисин айтсак технологиялык. Бул технологиялык болгондо топурактын көп жылдык иштетүүдөн келип чыккан топурактын бузулушу. Илим мазмуну эмпирикалык материалдан жана абстрактуу ой жүгүртүүдөн турат. Илим материалды изилдөөгө карата жалпы мамиле жана аны теориялык жактан талдап изилдөөнүн методологиясын түзөт. Илим изилдөө конкреттүү эмпирикалык материалды окуп үйрөнүүдөн, аны жалпылоого, андан ары текшерүүгө, ачылган илимий чындыкты, теорияларды, закондорду практикада текшерип көрүүгө багытталат.
Бүгүнкү илимий иш-чаранын катышуучулары жаш илимпоз студенттер болгондуктан алар илим жолундагы эң алгачкы баскычты басып өтүштү. Жогорудагы илим боюнча түшүнүктөр алардын илим жолундагы эң алгачкы илимий таанулары болуп эсептелет. Ар кайсы багыттагы илимий докладдар аягына чыгып эң мыкты деп табылган доклад ээлери дипломдор жана ардак грамоталар менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Адышев атындагы Ош технологиялык университети 1-даражадагы диплом менен аймактарды өнүктүрүү жылына жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата илим, техника, инновация 2018 аттуу аймактык илимий практикалык конференциядагы англис тилинен мыкты илимий баяндамасы үчүн Талантбек кызы Айжамал ТПИСПХ 17 тайпасынын студенткасы сыйланат. Оштун ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович. Ушундай эле даражадагы диплом менен Алматай кызы Гүлмээрим сыйланат. Бүгүнкү конференция өтө чоң деңгээлде өттү. Уюштуруучу топко терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзүмдү даярдаган агайга чоң ыраазычылык. Чыңгыз Айтматовдун жаратылыш темасына кеме повестине катышып, биринчи деңгээлде даражаны багындырдым. Бул ийгиликтерге жетиштирген илимий окутуучу Нурмагатова Гүлайым эжекеге чоң ыраазычылыктарды билдирем. Илим болмуш жөнүндө объективдүү жаңы билимдерди теориялык жактан системалаштырып иштеп чыгууга багытталган илимпоздордун алардын билимдери менен жөндөмдүүлүктөрүн, квалификациясы менен тажрыйбасын, илимий эмгектин бөлүнүшү менен кооперацияланышын, илимий мекемелердин эксперименталдык жана лабораториялык жабдууларынын бардык шарттары менен жагдайларын, илимий изилдөөнүн методдорун, түшүндүрмө аппараттын, илимий информациялардын системасын, ошондой эле өбөлгөсү да, каражаты да, илимий өндүрүш натыйжасы да болуп алуучу даяр билимдердин жалпы суммасын камтыган ишмердиктин бир түрү, коомдук аң сезимдин бир формасы.